Вы нас слышите? Ана кыргыз тилинде деле айтып бере аламбы, эгерде А, керек болсо. ага, макул. Сиз жөнүндө маалымат билбей эткем, ошо компания жөнүндө, өзүңүз жөнүндө кенен кесир тааныштырып, биздин айымдарыбыз менен, катышуучуларыбыз менен, андан кийин өзүңөрдүн ошо даярдап койгон презентацияңызды баштай берсеңиз болот. Макул, анда баштадык. Көрүнүп атабы, Көрүнүп атат, баары көрүнүп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, урматтуу ушул программа, ТКМ программанын катышуучулары. Бул абдан жакшы программа. Негизи мен ойлойм, ушул дүйнө жүзүндө аялзаттын колунда аябай көп ушундай кудурет бар да. Бирок тилекке каршы баягы биздин тарыхыбыз ушинтип болуп кетиптир. Баягы бүт дүйнө бул эркектердин дүйнөсү болуп калган да. Негизи бийлик эркектердин колунда болуп калган. Бирок практика көрсөтүп атат, эгерде аял киши эркек дүйнөсүнүн эрежелерин колго алса, эркектер жасаган ишти жасаса, эркектерден да артып кетиши мүмкүн да. Алардан да жакшы мындай ийгиликтерди жаратышы мүмкүн. Бир гана эрежелерди өзгөртүш керек. Ошол эркектердин дүйнөсүнүн эрежелерин кабыл алыш керек. Анан албетте бул дүйнө азыркы күндө өзгөрүп атат. Бүт дүйнө боюнча көрүп атасыздар, өнүккөн өлкөлөрдө айымдардын колуна бийлик да өтүп атат, технологиялык инициатива да өтүп атат. Ошон үчүн эгерде баягы уксаңар, аялдардын колунан техникалык бир нерселер келбейт дегенди уксаңыздар, толук макул эмесмин, келет. Бир гана ой жүгүртүүнү өзгөртүшкө туура келип калат. Ой жүгүртүүнү өзгөрткөн адам эркек болобу, аял болобу, жаш бала болобу, карыган адам болобу, ар убакта койгон максаттарына жетет, жана койгон күтүлгөн ийгиликтерге колу узарып ушул туш келип калышы мүмкүн болот. Ошон үчүн мен сиздерге абдан ушул ийгиликтерди каалайм. Жана ушул ТКМ программанын катышканыңыздар үчүн, жана ушул долбоорду баштап алып жүргөн топко негизи таазим кылам, кол чабам. Рахмат сиздерге, ушундай иш керек. Анткени кыргыз элинин 50% бул аялзат. Эгерде ушул 50% кыргыз элинин мындай эффективдүү жана жакшы мындай жумуштарды алып барууга жөндөмгө ээ болсо, бул деген мамлекетти 2 эсе күчтүү кылат да. Ошол бүт айымдардын колунда. Балдарларды тарбиялоо бүгүнкү күндө мындай маалыматты туура берүү, бүт дүйнө бул азыр маалымат да. Анан ошол туура кадамдарга кадам таштоо бул айымдардын колунда да. Канчалык окуган болсо, канчалык техникалык билимдерди билген болсо, ошончолук жакшы келечек ачылат баарыбызга. Эми негизги баягы презентацияма өткөнгө уруксат бериңиздер. Мен деген өзүм Искендер Шаршеев атым. Мен ПИК Бишкек уюмунун мүдүрү болом. Бүгүнкү күндө ошол ПИК Бишкек уюму деген бул эмне? Кыскача айтып кетейин. Эң башынан мен айтсам, бир 2015-жылы мен Тойталкан деген стартаптын Нурдин Асакеевтер баштап, ушул Эмиль Металиевтер инвестор болуп баштап келатканын токтотуп ишкен. Анан 2015-жылы мага ушул Данияр Аманалиев айткан, ушул брендти реанимация кылып бер депчи, кайрадан иштетип бер деп. Анан 15-жылда 8 айдын ичинде иштетип, бутка коюп, анан иштеп баштагам да. Ошондо стартапчы болгом. Башка мисалы үчүн 2010-жылы, ошол 2010-11-жылдары башка бир инвестордун жардамы менен, ушул анын буйругу жана акчасы менен Capital Plus деген микрокредиттик компанияны баштаган болчумун. Ал жерде дагы мен стартапчы болгом да. Стартап бул деген эң оор нерсе да негизи. Баягы бүгүнкү күндө эгерде байкасаңыздар, саналуу мамлекеттердин мектептеринде ишкерчилик мындай сабак катары берилет. Көбүнчө мамлекеттерде ишкерчиликке мындай кандай бир кайдыгер мамиле жасашат да. Ушул мисалы үчүн биздин деле өлкөдө ишкерлерге бир мындай кандайдыр мындай сый эмес, башкача бир мамиле менен ушул карым катташ туруп келген да. Мамлекет, калың эл
уулу муунубуз ушул керек болсо чоң аталарыбыз баягы базарга барып бирдемке сатсаң, базардан сени көрүп калса, ай мен сен эмне сен мени уят кылып атасың, сага эмне жетпей атат, мен алып берейин, кет базардан сатпа деп ушундай мамилелер болгон да. Ошондуктан дүйнө жүзү боюнча ишкерлик бул кайсы өлкөнү албасаңар бир 15% да элдин калың катмарында мындай ишти баштап келген ишкерлер. Ошон үчүн ишкер болуу оор. Ишкер деген бул деген баягы Айн Рэндтин чыгармасын окусаңар, Атлант расправил плечи деген кыргызча Атлант далын жайды деген деп которсом болобу ошол жерден окусаңар, ал мындай идеяны айтат да, ишкердин ушул далында бүт дүйнө. Ишкерлер жаңы ишти башташат, жаңы товарды ойлоп табышат. Барып туруп окумуштууларды тебет да, ай окумуштуу бирдемке ойлоп тапчы мен сатайын деп. Окумуштуулар бирдемкелерди ойлоп табат, бирок өзүлөрү сата албайт аны. Албетте ишкер керек. Ишкер келип аны элге жарамдуу, элдер колдонулгандай кылып туруп жасап туруп, анан элге таратат да. Бирок баягы Советтер Союзунун мурунку өлкөлөрүндө ишкерлик бул деген кылмышкерлик болчу да. ОБХСС деген уюм бар болчу. Ишкерликти алып барсаң, сени бир күнү ушул КГБ билип калса, атайын отдел бар эле, ОБХСС. Ошол кармап түрмөгө отуруп салчу. Ишкерчилик үчүн. Ушундай нерсе эмгичекти бизде сакталып атат. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн биз мамлекеттин 80-85-90% бюджетинин ишкерлер толтуруп берет. Бирок ишкерлерге эч кандай жеңилдик берилбейт да. Анан сен жаңы стартапер болсоң, мисалы үчүн, ишти баштасаң, албетте сен эчтеке билбейсиң да, кандай эмне кылышым керек, кайдан барып эметишим керек. Ошон үчүн көбүнчө биздин Кыргызстанда ишти алып барган ишкерлер ушул эки жол менен ишкер болот. Биринчи жол бул деген баягы бирөөсү тууганы, досу, бирөөсү ишкер, анын артынан карап үйрөнүп ишкер болот. Же болбосо баягы эң көп мындай бизде кездешкен нерсе, ишкерлер эчтеке билбей, мына мен да ушундай абалда болгом, эчтеке билбей, нөл билим менен, нөл түшүнүк менен ишти алып барасың, баштайсың, жасап көрөсүң, кыйынчылыктардын бетин көрөсүң, аябай мындай бут тосуулар, ар кандай нерселерге ошол чалдыгасың. Анан ушул жерден баягы күндөн күнгө күрөш менен, өзүң менен күрөшүп, кыйынчылыктарды жеңип, ушинтип ишти алып барасың да. Негизи баягы асфальттан чөп өскөндөй эле болуп ишкер болосуң да. Мен ушундай абалда болгом. Албетте той талканды бутка тургузганбыз, бирок той талканды баягы сатылып баштап алганда, элге кайра таралып ушундай жакшы сатыла баштаганда, кошумча инвестиция керек болуп, ал жерден кичине баягы токтотуп ийгенбиз да. Анткени биздин баягы негиздөөчүлөрүбүз акчам жок деп туруп алган да, ошондо кризис болгон. Ушундай кыйынчылыктар да болот да стартаптарда. Капитал плюс болсо ийгиликтүү азыр деле иштеп атат. Ал жерде кыйынчылык болгондо, мисалы үчүн анын инвесторо жок, акчаны бере албайм, ушул мен деген күткөм, силер мага чоң рентабельность бересиңер, 26% берип атасыңар, бул мага аз дегенде финансылык инвестицияны токтоткон болчу. Ошондо кандай кылсак, кантип өнүксөк, эмне кылсак деген аябай көп баш оорулар болгон, бирок баягы аяктагы иштеп аткан команда эмгичекти иштеп атат. Ошентип мен айтар элем, бүгүнкү күндө мен ошол пиктин директору болгондо баягы теоретик катары эмес, практик катары болдум. Негизи ушул мен эмнени түшүндүм, ушул негизи Кыргызстанда ишкерчиликке болгон чөйрө экосистема болобу деп коелу, стартап экосистема жок экен да, аз экен. Баягы көз карандысыздык жаңы келгенде бизнес инкубаторлор ачылган, кайсы бир катар мындай жакшы мындай инициативалар болгон, бирок тилекке каршы алар мындай чоң болгон эмес да. Мен дагы бир долбоорго катышкам, ал боюнча биз баягы билим берүү министрлиги аркылуу бүт профлицейлерге ишкерчилик деген предметти кошууга жана бүт баягы колледждерге киргизүүгө, мектептерге киргизүүгө аракет кылганбыз. Азыр профлицейлерге кирди, бирок колледждерге кире элек, анан мектептерге кире элек да. Мен ойлойм, ушул нерсе мектепке керек болсо бала бакчага кириш керек да, ишкерлик деген сабак. Анан ушундай абалда өлкөдө албетте баягы жетишпегендиктен ушул ишкерчиликтин ушундай бизнес акселератор, бизнес инкубаторлор түзүлө баштаган да.
бизнес инкубаторлор түзгөндө албетте баягы бир топ адамдар, акылдуу адамдар биригишип ушул Кыргызстанда ишкерчилик жана инновациялык долбоорду баштайбыз деп ушул 2 жылдын ичинде ушул долбоорду аткарган. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн Пик Бишкек деген эмне? Пик Бишкек бул биринчи бизнес акселерация. Бул бизге келсеңер, бизнес акселерация, бизнес инкубация деген программаларды өтөсүздөр. Алар эмне? Алар деген мисалы үчүн сиздер ишкер стартапер болсоңор, сиздерди кантип ишкерчиликти алып барууга, мындай тажрыйбалуу менторлор менен, тажрыйбалуу кеңешчилер менен бетме бет ушул жолуктуруп сүйлөштүрүүгө, консультация алууга жана сабактарды алууга, ишкерчиликти кандай жол ыкмалар менен жасаш керек, кантип клиенттерди кантип ушул кадрларды изилдеш керек, алар менен кантип карым катнашта өткүзүш керек, ушул боюнча билимдерди берүүчү программаларды биз өткөрөбүз. Андан сырткары баягы биз консультанттарга мындай жолуктурабыз. Консультация программасы бар бизде, BASP деп аталат. Бул Business Advisory Service Program. Кыргызча айтканда бизнес боюнча консультанттардын, кеңешчилердин программасы. Ушул программага катышсаңыздар, эгерде сиздерге мисалы үчүн бизнесиңерди көтөрүүгө кайсы бир мындай жакшы консультант керек болсо, биз аларды таап беребиз. Биздин базабызда уже 30дан ашык киши кирди, 100гө чейин киши болот ушул жыл аягына. Алардын мисалы үчүн кызматтарын 75%ын биз төлөп беребиз, 25%ын сиздер төлөйсүздөр да, клиент катары. Биз воркшоп жана тренингтерди өткөрүп атабыз. Вебинарларды биздин баягы социалдык тармактарга кирсеңиздер, бир катар вебинар өткөрдүк ишкерлерге. Абдан ушул бүгүнкү күнү кризисте, ушул ковидтин ичинде болуп аткан абалда жакшы мындай жардам берүүчү кеңештерди көп айтышты. Эл аралык нетворкинг жасайбыз. Биздин баягы ошо шериктештерибиздин арасында ошо 160 өлкөдөгү ишкерлерге мындай таанымал жана алар менен карым катнаш жүргүзгөн уюмдар бар. Албетте биз ошол уюмдар менен сиздерди байланыштырабыз, биздин баягы программалардын катышуучу болсоңуздар. Жана онлайн платформа бар бизге, баягы окутууга онлайн платформа аркылуу дүйнөлүк класстагы контент жана билимдерди алсаңыздар болот. Керек болсо Силикон талаасы менен кантип иштеш керек, Британиянын инвесторлору кантип аларга байланыш керек, ушул бүт билимдерди биз аркылуу алсаңыздар болот. Жана биз инвесторлордун ушул база данный түзүп келатабыз. Ал база данных өсүп атат күндөн күнгө. Бир күнү биз ушул баягы Кыргыз фонддук биржа менен, банктар менен катарындагы ушундай бир базаны түзүп, ишкерлерге жеңил инвесторлорду тапканга мүмкүнчүлүктү түзгөнгө жол алдык да. Бир күнү ушул нерсе абдан чоң альтернатива болуп калышы мүмкүн акча табууга. Биз деген расмий ошол февралда ачылдык. 2020-жылдын февралында Великобритания, Улуу Британия жана Кыргыз өкмөттөрүнүн өкүлдөрү катышты. Негизги бул долбоор Улуу Британия менен каржыланат. Бул долбоор эки өлкөгө иштеп атат, Тажикстан жана Кыргызстан. Ар бир эки өлкөдө ошол Лондон офис ачабыз деген ниет бар болчу коронавируска чейин. Мисалы үчүн Кыргызстанда Пик Бишкек деп биринчи ачылды, ушул мен жетектеп аткан уюм. Дагы 4 пик ошол региондордо ачылыш керек деген планда бар. Азырынча албетте баягы коронавирустун кесепетинен ушул пландар бир аз жай болду. Азыр дагы баягы шартка карата эми кадамдар болот. Биз биринчи тех акселерацияны өткөрдүк. Тех акселерация боюнча ушул бизде баягы 12 компания тандалды, 90 компаниядан. Алар баягы IT тармагында иштеп аткан компаниялар болду. Ал компаниялардан 10 ийгиликтүү биздин программаны бүтүрдү. Жана 3 уже инвесторлордун кызыкчылыктарын аябай жаратты катуу. Жана ушул Силикон талаасы менен кантип иштеш, кантип Америка Кошмо Штаттарынан инвесторду табуу, партнерду табуу, кантип Британияда партнерлорду табуу боюнча билимдерди алып, бүгүнкү күндө ошол ийгиликтерге жол алып атышат. Жакында алардын ийгиликтери орундалганда биз ушул жөнүндө жарыя кылабыз. Бизде азыркы учурда бизнес рост деген акселерациялык программа башталды. Ал 7 жумалык программа эле, бүгүнкү күндө жарымынан өттү. Ушул 4-жума башталып атат. Башталып уже өтүп атат.
Бул программа баягы эгерде биринчи биз IT компанияларга тех акселерацияны өткөрсөк, бул программа калган экономикалык тармактардагы иштеп аткан ишканалар үчүн ошол программа деп эсептелинет да. Ал бүт региондордон ошол 130дан 140тан ашык ошол компаниялар бизге заявканы тапшырды. Анын ичинен интервьюларды өткөрүп атып, ошол катуу таймаш өткөрүп атып, бир 20 компанияны тандадык. Ал 20 компания ошол программаны өтүп атат. Алардын жыйынтыгында ошол августтарда чыгат компаниялар, кайсысына кайсы максаттарына жараша жана ийгиликтерине жараша инвестор таап беребиз, партнер таап беребиз. Буюрса, балким атайын билимдерди алып, алар да өзүлөрү ушул өнүгүп жолго жакшы мындай өсүү жолуна туруп калышат деген ишеним жана күтүүлөрүбүз бар. Эл аралык менторлорду чакырдык ушул биринчи тех акселерацияга. Бул жерге мисалы үчүн эгерде алсак, ошол Силикон талаасындагы иштеген Этьен Гилард, Серджа Манкита, ошол Стив Калле, Карлос Инигис жана баягы дүйнөлүк маркетингдик аспаптардын ичине мыкты 10-уна кирген ушул веб конгресстин негиздөөчүсү Уолли Бенмезиан катышты. Тажикстанда ушул Алиф Капитал деген банкты түзгөн жана ийгиликтүү алып барып аткан ушул Абдулла Курбанов катышты. Жана башка ушундай эл аралык менторлорду алып келип, дүйнө жүзүнөн ушул биздин балдарды окуттук, биздин баягы компанияларды. Анан негизги ушул алар берген билимдер дүйнө жүзүндө биринчи орунда тургандыктан компаниялар бизге ыраазычылыгын айтышты, анткени бул билим баягы дүйнөлүк класстагы билим деп колдонушат. Жана ушул вебинарларды өткөрдүк. Вебинарларга бизге биздин баягы консультациялык базага түшкөн компаниялар да катышты. Жана анын арасынан ушул ийгиликтүү ишкерлер да катышты. Мисалы үчүн Дастан Омаралиев өткөн жумада катышып берди. Бул биздин СНГден чыккан жаш ишкерлердин мыктылары деген Forbes'тун тизмесине түшкөн. Ошол Дастан өзүнүн баягы тажрыйбасын менен бөлүштү өткөн жумада. Записти биздин сайттан көрсөңөр болот. Жана ушул коронавирус убагында, кризис убагында татаал ишкерлерге мындай абал түзүлбөдүбү? Мисалы үчүн туризм тармагына, алып сатуу, тойкана, кафе, туризм, ички туризм, сырткы туризм бүт ушул тармактар катуу сокку жеди да азыр коронавирустан. Жумушсуздук пайда болушу мүмкүн болот. Бирок ушул биздин консультанттарыбыз ушул абалда кандай чыгыш керек, кантип чыгыш керек, кайсы мисалы үчүн бизнесмендерге кайрылып, кандай бизнести өзгөртүш керек, ушул боюнча өзүнүн кеңештерин берди. Бул абдан баалуу кеңештер деп эсептейм. Эгер ишкерлер ушул кеңештерди кабыл алып, өзүнүн чыгашаларын кыскартты, өзүнүн баягы кризистен чыгууга жол алышты. Мисалы үчүн бүгүнкү кризис деле кимге кризис, кимге чоң мүмкүнчүлүк да. Кээ компаниялар, мисалы үчүн бүгүнкү күнү керектүү логистикалык компаниялар, транспорттук компаниялар, фармация, ушундай баягы онлайн иштерди алып баруучу компаниялар бүт баары өсүүдө. Ошондуктан ушундай нерселер абдан баалуу деп эсептейм да. Жана биз жаңы жарыяладык, ушул бизде дүйнөлүк азыр чемпиондук болуп атат, ишкерлердин чемпионаты болуп атат да. Ушул биздин сайтка кирип дагы ушул маалыматты жакшылап окуңуздар. Дүйнөлүк чемпионат, эгерде бул бүт баары англис тилинде өтөт. Биз деген июль жана август айларынын ичинде заявкаларды жыйнайбыз. Заявкаларды жыйнап туруп таймаш өткөрөбүз, улуттук деңгээлде. Анан эл аралык деңгээлге биздин таймаштан уткан ишкерлер, алар чоң дүйнөлүк 160 өлкө катышкан ишкерлик чемпиондукка катышат. Алар өзүнүн баягы пич презентацияларын айтышат. Презентацияларынын мыктылары мисалы үчүн биринчи орунга жетишкендер $500 миллион алат. Экинчи орунга жетишкендер бир 250 жана башка ошондой $1 миллион коюлган да байгеге. Жана атайын мындай утпай калган, бирок жакшы жаккан жюрилерге жаккан долбоорлор кошумча $50 миң, $5 миң ушундай кандайдыр бир инвестиция алышат да ошол жеңгендер. Ошондуктан эгерде сиздердин англис тилиңиз мыкты болсо, биздин сайтыбызга кирип, ушул анонсту окуп, аяктагы келип болгон ссылкалар аркылуу ошол Entrepreneurship World Cup Gen'ге кирип, Gen бул деген Global Entrepreneurship Network да, ошол дүйнөлүк
ишкерлердин тармагы ушуга катталып катышкыла. Анткени Кыргызстандан ишкерлер биринчи орунга жетсе, биз аябай сыймыктанабыз да. Ушунун баарын азыр пик расмий партнер болуп биз өткөрүп атабыз. Ошондуктан биздин сайттарга кирип ушул маалыматтарды окуңуздар. Жана биздин баягы Tech Acceleration'ге катышкан компаниялардын үчөө дүйнөлүк баягы Ignite таймашына өтүп кетишти. Улуу Британияда өтүп атат, Кембридж университетиндеги Judge бизнес мектебинде. Алар болсо бүгүнкү күндө бүтүрүп атышат ушул Ignite интенсив курсту бүтөт. Ушул жума аягында бүткөндөн кийин Британиянын инвесторлору жана ишкерлер менен жолугат, балким партнер табышат, балким инвестор табышат. Ошо иштегенине жараша, инвесторлордун баягы кызыкчылыгына жараша. Келерки ушул күзүндө бизде кайра ушул күзүндө же кышында кайра техникалык акселерация башталат, ошондо катышкыла. Айымдарга биз артыкчылык беребиз, анткени баягы биз деген ошо бүт айымдарга тиешелүү инициативаларды толук колдойбуз. Биздин негизи баягы проектти ишке ашырып аткан уюм бул DAI Европа. DAI Европа бүгүнкү күнү ошол ишкерчилик жана ишкерчилик инновациялык программаны Кыргызстанда орундатып атат. Биздин шериктештерибиз, негизги шериктештерибиз бул деген Америкалык дүйнөлүк акселерацияга катышкан жана ошо акселерация программаларды ишке ашырган Venture Hive компаниясы, International Alert, биздин жергиликтүү кыргызстандык биз эксперт уюму, биздин Кыргызстанда, Тажикстан, Казакстанда иштеп аткан Агахан фонду уюштурган Орто Азия университети биздин шериктеш, жана Улуу Британиянын Кембридж университети биздин шериктеш, анын ичиндеги Judge бизнес мектеби. Бул биздин топ. Мен өзүм Искендер Шаршеев, менин аттын астындагы көргөн брендтерди карасаңыздар, булар мен деген катышкан, мен ушул иштеген брендтер. Так ошондой эле биздин программдык менеджер Данияр Усенов, Япониядан окуган, ушул абдан мыкты билими бар ушундай адис. Биздин офистин администратору Назгүл Токтоназарова, жана биздин баягы сырткы байланыштар боюнча специалист, жана ушул event communication manager специалист, ошо биздин Элнур Алмасканова. Анын да иштеген тажрыйбасы аябай бай да. Ушул коронавирус бүткөндө, жалпы вакцинация бүткөндө биз офистен сиздерди күтөбүз. Биздин офиске келсеңиздер болот. Жана программаларыбызга катышып, мен үмүттөмүн, көзмө көз, бетме бет көрүшөбүз буюрса, ушул аман эсен бүгүнкү күнү аламат өтүп кетсе, буюрса ошондой командабыз менен бетме бет таанышасыздар. Муну скриншот кылып алыңыздар, же болсо баягы фото кылып алыңыздар. QR кодду окуган программа аркылуу ушул сайттарга кирсеңиздер, биздин сайтыбызга баягы карап жүрүңүздөр жаңылыктарды, жана социалдык тармактарга кошулсаңыздар, биздин ар бир жаңылыгыбыз өзгөчө Telegram, Instagram, Facebook, Twitter'дан сиздерге белгилүү болот. Анын арасынан балким сиздерге туура келүүчү, сиздерге ийгиликтерди алып келүүчү анонстор болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан айтарым, ушул слайдты сүрөткө тартып алып, биздин сайттарга сөзсүз түрдө ушундай байланышыңыздар да. Сиздердин көңүлүңүздөргө рахмат. Сиздердин суроолоруңуздарга жооп берүүгө даярмын. Искендер мырза, мени угуп атамбы? Меники угуп атабы? Ооба, суроону көрүп атам. Мунара Мамадалиева суроо бериптир. Англис тили болуу зарылбы? Бул деген баягы эл аралык ишкерчилик чемпионат боюнча айтып атсаңыздар керек. Албетте зарыл. Анткени бул дүйнөлүк эл аралык таймаш, албетте мунун иштөөчү тили англис тили. Угуп атам сиздерди. Айымдар, азыр суроо жооп неме ачылды рубрикасы. Ошондуктан Искендер мырзага кандай сурооңуздар болсо кол көтөрүп же микрофонуңузду күйгүзүп, же болбосо чатка жазсаңыз болот. Ачык айкын. Айымдар, так.
Кимиңиздердин да сурооңуздар бар? Кызыктуу болдубу силерге? Кызыктуу жана пайдалуу болду дейт Миргүл айым. Чатка жазып атышат бияктан. Да, кимдин кандай суроолору бар? Искендер мырза, рахмат. Бизде деген көп мына проекттер жазылып неме кылып атат да, бирок деген именно айыл региондордон мындай айылдарды көтөргөн немени бизнес пландарды, инвестиция тартчу пландарды жазган жаштар ошолорго дагы мындай багыт берчү кандайдыр бир тренинг курстар уюштурасыңарбы же бул мамлекеттик деңгээлде эле, жогорку международный деңгээлде эле болобу? Мен презентациянын башында айтып кеткендей, дагы бир сыйра кайталап коеюн. Азыркы күндө бизде бизнес рост же grow your business же кыргызча айтканда ишканаңды өстүр деген программа жүрүп жатат. 7 жумалык программанын 4 жумасы башталды, ортосуна келип калды. Ошол программада мисалы үчүн Ала Букадан, Баткенден, ошол Нарындан, Ысык көлдөн, Оштон, Таластан, Бишкек Чүй областынын башка райондорунан ушул катышуучулар 20 компания катышып атат. Алар региондордо, кээ бир компаниялар элет жеринде, айылдарда мобилдик интернет менен кошулуп, сабактарды өтүп атышат, бизнес пландарды жазуу боюнча консультация алып атышат. Презентацияларын иштеп мындай жасап атышат да. Албетте бул деген эмнени билдирет? Биз деген региондор менен иштеп атабыз. Жана биздин пландарыбызда мен презентациянын башында айтып кеткендей эле, биз деген ошол региондорго дагы 4 офис ачканы жатабыз. Азырынча планыбызда бар болчу, коронавирустун кесепетинен кичине жай болуп калды бул нерсе. Бирок эгерде ошол шарт абалдар жакшырып калса, албетте региондордо дагы 4 офис ачылат. Ал 4 офис албетте жергиликтүү региондордогу ишкерлер менен, стартапчылар менен иштейт. Ошол. Сурооңуздарга жооп айттым болуш керек, ошол регион. Рахмат. Искендер агай неме чаттарга да жазылып атат бул жактан. Окуп сизге көрүнүп атабы? Ошол мен кайталагандай баягы дагы бир сыйра кайталап кетейин. Коронавирустун кесепетинен ушул биз ачыла турган офистердин ачылышы бир жайланып калды. Эмгичекте ачыла элек, ниетте да, планда. Азырынча Жалал Абад шаарында офисти ачууга ниет бар болчу, пландар бар болчу. Коронавирустун кесепетинен токтоп калды. Бирок Жалал Абаддык ишкерлер менен баары бир иштеп атабыз. Офис биздин Бишкектик офис Жалал Абаддагы ишкерлер менен иштеп атат баары бир. Мындай бүгүнкү күндөгү технологияларга таянып да, ушул мисалы үчүн ушул эле Zoom менен, ушул эле WebEx системасы аркылуу. Ошондуктан азыр коронавирустун ошол маселеси чечилгенден кийин албетте ошол Жалал Абад Ошко ачылабыз. Ачылсак, аяктан бетме бет биздин консультанттар жергиликтүү ишкерлер менен иштеп башташат. Биякта Миргүл айым кол көтөрүп турат. Миргүл айым, сөз сизде. Саламатсызбы, Искендер мырза. Рахмат, чоң абдан пайдалуу жана кызыктуу болду. Мен суроом мындай болмокчу, жогоруда жазып кеттим, бирок окубай калды окшойт. Сөзсүз түрдө стартап менен башташ керекпи? Конкурска катышуу, то есть заявление бериш үчүн, то есть на конкурсной основе или кандай болот? Айымдарга жеңилдиктер көрсөтүлөбү? Ошол суроолорго жооп берсеңиз, чоң рахмат. Негизи баягы стартаптар катышыш керек да. Биздин баягы мындай да, бизнес инкубация биздин пландарыбызда бар. Программалар инкубация жана акселерация деп бөлүнөт да. Инкубация деген бул деген баягы мен деген кандайдыр бир иш башташым керек эле, идеям бар, ошол идеямды аткарып көрөйүн дегендер бул инкубацияга катышуучулар да. Анткени аларда тажрыйба жок, ишкана жок, бирок идеясы бар да. Практика көрсөткөндө ушул идеясы бар адамдардын 100-үнөн 2-өө гана
өзүнүн идеясын ишке ушул айлантат да. Ошон үчүн биз инкубациядан биринчиден баш тартып, анткени инкубациялык башка программалар бар, башка долбоорлор бар. Биз акселерацияга өтүп кеттик. Акселерация бул деген ишкананы баштап, 1 жылдан ашык иштеп, ушул кандайдыр бир ийгиликтерге жетишип, кандайдыр бир кыйынчылыктарды көрүп, бирок баш тартпай, колун түшүрбөй, ошол ишкананы коем орунга, иштейм деген ушул адамдарга негизи биз ушул көңүл буруп атабыз да. Анткени ишкерлик бул деген чоң стресс да. Ишкерлик бул деген, мисалы үчүн, эгерде сиздер кайсы бир жакка барып, ушул өзүңүз баягы сотрудник катары, жөн эле баягы кызматкер катары иштесеңиз, сиздер көп жоопкерчиликтен мындай бошсуз да. Мисалы үчүн, ишкана иштетиш үчүн кайдан акча алам, кантип кардар менен карым-катнаш түзөм, кантип мамлекет менен карым-катнаш түзөм деген суроолор сиздин башыңыздарды оорутпайт. Сиз деген зарплата аласыз, сизден күтүлгөн иштер жасайсыз, ушуну менен эле алексиз. Ишкер болсоңуз, стартапчы болсоңуз, сиздердин бүт ушул жоопкерчиликтер, мамлекет менен карым-катнаштар, жергиликтүү мамлекеттик ушундай өкүлдөр менен карым-катнаштар, кардарлар менен карым-катнаштар, бүт жоопкерчилик сизге үйүлөт да. Ошондуктан адамдардын көбү качышат да ошол жоопкерчиликтен, ишкер болуудан качышат. Анткени адамдын көбүнө кызматкер болууга жеңилирээк да. Ошол жоопкерчиликтердин баарын арылып, мен жасай алган бир гана иш жасайм, калган проблемалардын баарын бир начальниктер чечиш керек, мен чечпейм деген адамдар көбүрөөк болот. Алар ошондуктан баягы биз деген акселерация программасын тандап, ушул жоопкерчиликтен качпаган, мен ишкананы ачам, мен ишкананы иштетем, мен ишкананы иштетип жатам, кыйынчылыктар болбойбу, менин эрким бар деген адамдарга көңүл буруп атабыз да. Ошондуктан азырынча биз сөзсүз стартап болуш керек. Сөзсүз ушул стартапты иштетип, 1 жылдан ашык иштеп, кандайдыр бир ушул деңгээлге жеткен ишкерлер менен иштеп атабыз. Анткени биздин проектибиз убакыт менен чектелген. 3 жылдын ичинде биз деген акысыз жардам беребиз ишкерчилерге. 3 жыл өткөндөн кийин биздин көп сервистерибиз төлөнүп калат да ишкерлер үчүн. Ошондуктан биз ошол эрки бар, жоопкерчиликти коркпогон адамдарга көңүл буруп атабыз. Рахмат. Экинчи суроо, айымдар үчүн кандай жеңилдиктер болот деген суроо тоже. Кечиресиз, аялдар үчүн же айылдар үчүн дедиңиздерби? Айымдар, аялдар үчүн кандай жеңилдиктер болот? Биздин баягы долбоорубуздун негизи максаты бул деген биздин кошумча ыкмабыз жумуш кылган бул деген айымдарга өзгөчө мамиле кылуу, баягы атайын ушул муктаждыктары бар адамдарга да өзгөчө мамиле кылуу. Ошондуктан биз айымдарга жеңилдик беребиз. Биз өзгөчө көңүл бурабыз. Эгерде мисалы үчүн биз деген программаларыбызга катышуучуларыбызды тандап атканда көбүнчөсү эркек болуп калса, анан азыраак аял болуп калса, биз ушул аялдар башкарып аткан ишканаларга көбүрөөк көңүл бурабыз. Бул чындык. Ошондуктан биз толук колдойбуз аялзатты, баягы айымдар ишкерчиликтеги айымдарга жардам берүүгө аракет кылабыз. Рахмат чоң. Рахмат чоң, Искендер мырза. Азыр бул жакта дагы суроолор түшүп атыптыр. Заявка, бул Миргүл айымдын суроосу экен. Сөз компаниянын атынан тапшыралыбы же физлицо болуп да тапшырса болобу дейт. Кыргызстанда ишкерчилик жасаш үчүн көп жеңилдиктер берилген. Ар кандай жолдор бар. Сиздер деген патентти сатып алсаңыздар болот. Эгерде сиз жасап аткан иш ушул ыктыярдык патенттин негизинде болсо, ыктыярдык патентти аласыздар, же баягы мындай атайын обязательный патент деген түшүнүк бар, обязательный патент аласыздар. Же болбосо ИП ачып туруп свидетельство менен иштейсиздер, же болбосо ОСО ачып алып иштейсиздер. Албетте биздин программаларга ушул бүт баягы ОСО, патентпи, НПО, НКО же баягы добровольный патент, обязательный патент, же свидетельство менен иштеп аткан ИП баарын кабыл алабыз. Бир гана бизде талап бар. Биз деген биздин мамлекетибиз өнүксүн,
биздин мамлекеттин ичинде мыйзам иштесин деген ниеттебиз. Бул деген биздин баягы ошол каржылап аткан уюмдарда буну бизден катуу талап кылат. Ошондуктан эгерде сиз ИП ачып алып, бирок патентти төлөбөсөңүздөр же салыкты төлөбөсөңүздөр, ОСУ ачып алып, мамлекетке салым кошпосоңуздар, биз деген көп учурда сиздин заявкаңызды карабайбыз да. Биз деген атайын текшеребиз. Мисалы үчүн бизге заявка түшкөндө биз салык органдары менен байланышып сурайбыз. Ушул уюм салык төлөп атабы депчи, же ушул ИП патентти узартып атабы деген суроолорду беребиз. Алар бизге берет маалыматты, айтат. Булар төлөбөйт деп. Төлөбөсө биз иштешпейбиз да. Төлөсө иштешебиз. Бул биздин талап. Чоң рахмат жообуңузга, Искендер мырза. Стартап на стадии идеи болсо деле бересиздерби же с готовым прототипом? Күнү кайыр. Эгерде мисалы үчүн сиздерде стартабыңыздарда MVP болсо, MVP бул деген баягы продукттун идеясы да. Minimal valuable product деп коет, же болбосо баягы кандайдыр бир идеядан өйдөрөк, бирок баягы продуктка жете элек мындай ошол продукттун сүрөттөмөсү болсо, биз иштей беребиз да. Бирок бир гана эме, эгерде сиздер такыр стартап болсоңуздар, такыр ишти баштай элек болсоңуздар, биздин баягы сайттарыбызды карашыңыздар, жана байкашыңыздар керек болуп калат. Күзгө жакын биз атайын ушундай программа ачабыз, мигрант ишкер деген. Ал программага талаптар анчалык катуу эмес да, жеңилирээк талаптар. Ошондо сиздер баягы идея катарындагы мындай стартап менен кирсеңиздер болот. Негизи баягы мен айтып кеткендей, биз ушул 1 жылдан ашык иштеген стартаптарды колдойбуз да. Бирок кийинки программаларыбызда идея тарабындагы, идея деңгээлиндеги стартаптар менен иштегенге дагы мүмкүнчүлүктөрдү ошол карап атабыз, караштырып атабыз. Чоң рахмат. Бияктан дагы алкыш сөздөрдү айтышыптыр, каалоо тилекти айтышыптыр силердин ишке. Рахмат. Так, дагы кимдин кандай суроолору бар, айымдар? Мен мисалы үчүн Искендер мырзанын сүйлөө менен камерабызды күйгүзүп, кичине болсо дагы кайсы айымдарга айтып бергенин көрсө жакшы болот керек. Мисалы үчүн живойраак кылсак өзүбүздүн жолугушубузду. Мүмкүн болсо камераңызды күйгүзүп, микрофонуңузду күйгүзүп, сурооңуз болсо сурооңузду узатсаңыз болот. Чоң рахмат, Дилнур айым. Кимде дагы кандай суроолор бар, же толуктоолор, же болбосо сунуштар, идеялар? Искендер мырза биякта турганда берип алалы. Ушундай сонун мүмкүнчүлүк болуп атканда чакырып кетет элем айымдарды. Уялбай. Искендер мырза, немечи мен мектепте неме ачсам деп ойлогом да, RoboSky именно программирование жагынан курс ачсам депчи. Если силерге заявка берсе, вы поддержите, мен как физическое лицо, частное лицо катары берем да. Или мектептин атынан бериш керекпи? Негизи эгерде сиз мектептин атынан берсеңиздер, биз карабай коебуз, анткени бул мамлекеттик уюм да, мектеп. Эгерде сиздин мектебиңиз ошол жеке мектеп болсо, анда карайбыз. Эгерде сиздер жок, мен патент алып, патент төлөп, анан ошол физлицо катары берем десеңиздер, ИП катары, анда карайбыз. Чоң рахмат сурооңузга. Андан кийинки Назгүл айым суроо бериптир чаттын ичинде. Кызыктуу болду. Стартаптар уникалдуу болуш керек да, же башкалардын опытына бизге ыңгайлаштырып катышса болобу дейт. Башкалардын опытын бизге ыңгайлаштырып катышса болобу дейт. Искендер мырза? Мисалы үчүн бизде баягы түшүнүктүү болду. Негизи биз деген атайын оригиналдуу идеяны карайбыз дегенден алыспыз, анткени инновацияга карайбыз, сөзсүз. Бирок эгерде ушул инновация баягы дүйнө жүзүндө жаңылык эмес болсо, бирок Кыргызстан үчүн жаңылык болсо, анда артыкчылык беребиз. Негизи ошо Кыргызстанда бизде баягы ушул жаңы идея болсун деген банктарды карасаңыздар, банктар кайсы уюмдарга акчасын беришет. Банктар айтышат да, канчалык проект сиздин уйкуңузду келтирсе, мындай скучный болсо, мындай сиздерди таң калтпаса, жана жөнөкөй минималдык
акчаны алып келет дегенге ишендирсе, анан сиз аны кызыксыз болсоңуздар ошол проекттерге биз акча беребиз дейт. Анткени канчалык проект скучный болсо ушундай мындай ошончолук ал бекем болот деп ишенишет да банктар. Канчалык проект жөнөкөй болсо ошончолук бекем, ошончолук акчаны сөзсүз кредитти төлөп бергенге кудурети жетчү проект болот деп ишенишет банктар. Бизде эми биз инновацияны карайбыз, бирок негизи ушул көз карашыбыз ушуга жакын да. Канчалык сиздердин долбооруңуз чын эле бекем бутка туура алат дегенге ишенсек, а бул нерсе абдан көп эмгекке байланышкан да. Бул нерсе вау дедирбейт. Бул нерсе булар эми бүт жагынан суроолорго жооп беришти деген сезимди пайда кылышат. Ушундай долбоор болсо биз колдойбуз. Атайын уникалдуу вау дедирген долбоорлордун көбү өлүп калып атат практикада. Анткени алар деген керек болсо баягы космостон астероидтерди түшүрүп алтын табабыз деген проекттерде болуп кетип атышат. Мисалы үчүн биз бир стартап берди, биз деген баягы аскердик мишендерди жасайбыз депчи. Аскердик мишендерди баягы беспилотный аппараттар жасайбыз деген проект берди. Бул деген абдан кызыктуу, акчасы бар, бирок биз андайды колдой албайбыз да. Анткени бул аябай баягы технологиядан көп нерселер талап кылат. Вау десек болот, бирок негизи реалдыктарды мындай реалдуу базарды карасак, анын ичиндеги мүмкүнчүлүктөр ушундай проектти жасаганга аз. Ошондуктан канчалык проект скучный болсо, бирок коюлган суроолордун баарына жооп берсе, ошончолук колдойбуз. Чоң рахмат сурооңузга, Искендер мырза. Кимдин кандай суроолору бар? Дилнур айым, бере берсеңиз болот. Искендер мырза, мен Көл өрөөнүндө турам, Жети Өгүз районунда. Жети Өгүз районунда белгилүү болгондой абрикос, каракат, алма кеңири да. Анан биздики деген жылда эле абрикос бышкан убакта деген КамАЗдар кирбей калат, алуучулар жок болуп, көбү бышып, жерге агып кеткен да күндөр болот да. Анан ушул бизге деген бир мындай инвестиция тартып келип, ошолорду переработка кылган предприятие курса жакшы болот эле да. Мисалы, сухофрукты чыгарган, сок чыгарган, варенье жасаган ушундайлар жок да. Бизде мисалы ошондойлорду алып чыккан мырзалар деле жок. Ушул жагынан кандай кеңеш берет элер, кандай колдойт элеңер? Бул айылдын элинин жашоо турмушуна да жакшы болот эле, экономикасы да жакшы көтөрүлөт эле да. Рахмат. Биздин уюм башынан айтайын, биз деген инвестиция бербейбиз, биз акча бербейбиз да. Анткени биздин баягы башка шериктеш жергиликтүү уюмдар бар, мисалы үчүн Acceleration Prosperity, USAID-тин мурунку Bijay проекти, бүгүнкү күнү баягы AP проекти да, башка проекттер, алар акча беришет. Биз акча бербейбиз, биз билим беребиз. Анткени мындай экен да, баягы бизде инвесторлор бар, алардын капчыгында акча бар, бирок кимге беребиз деп билбей атышат. Биздин жергиликтүү инвесторлор жана эл аралык инвесторлор. Акчасын бериш үчүн биз ишенишибиз керек адамга дейт да. Адамга ишениш үчүн аланда тиешелүү билим болуш керек дейт да. Биздин максат, биздин ишибиздин маңызы ошол тиешелүү билимди берүү. Биз деген акча бербейбиз да ушул ишкананы ачууга. Бул биринчи. Экинчи, ар бир ишкер канчалык маалыматы бар болсо, ошончолук ийгиликтүү болот. Мисалы үчүн сиз айтып атасыздар, Ысык көлдө бизде ушундай уюмдар жок деп. Жилнур, Ысык көлдү мен аябай көп жолу изилдегем. Ысык көлдө 17ден ашык сокторду чыгарган, сухофруктарды чыгарган уюмдар бар. Алардын 10 аябай ийгиликтүү иштеп атат. Андан сырткары Чүй областында, Баткен областында жайгашкан заводдор бар. Алар көлдөн сырьёнун бир бөлүгүн алып чыгып, андан сок жасап атышат, сухофрукт жасап атышат. Дагы бир Бишкекте, мисалы үчүн, сухофруктарды сублимациялык сушка жасаган компания бар. Народныйларга, фрунзелерге кирсеңиздер, ушул кактып коебу, какталган ар кандай фруктыларды көрөсүздөр. Турат да, дүкөндөн сатылып турат. Көлдүк деп жазылып турат. Ошондуктан биринчиден ишкер маалыматты жакшылап изилдеш керек.
тегерегиндеги кимдер иштеп атат, кандай ишканалар бар, бүт баарын билип алыш керек да. Буну мамлекеттик органдардан билип алса болот, салык төлөөчүлөрдүн арасынан. Же болбосо көзмө көз барып, кородон короону аңдып, барып карап келип билип алса болот да. Ушундай, мисалы үчүн сиз турган айылда балким жок ал ишкана, бирок жаныңыздарда точно бар да. Мен ушуну точно билем. Ошондуктан эгерде ушул ишкананы жасаш керек, ушундай идея болсо, биринчиден биз идея баягы стадияда жаңы эле ишкана баштала элек бир гана идея стадиясында деңгээлиндеги ишканаларды колдобойбуз деп азырынча айтып чыктым. Бир жыл кеминде бир жыл иштеп көрүш керек да. Бир жыл иштеп, анан бизге келсеңиздер биз колдойбуз да. Инвестор таап беребиз, үйрөтүп беребиз. Чоң рахмат жообуңузга, Искендер мырза. Биргүл айым, сиздин сурооңузду күтүп жатабыз. Узата берсеңиз болот өзүңүздүн сурооңузду. Искендер мырза, рахмат, аябай сонун жооптор алып атабыз. Менин кийинки суроом мындай болмокчу. Мисалы, биз азыр бизде семейный бизнес бар да, мисалычы. Ошол деген ковидтен кийин эме фирмалар эме болуп калбадыбы? Мисалы, ковидтен кийин башка идеялар да жаратууга мисалы мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок ковидке чейин. Мисалы, мен өзүм дагы жеке бизнести ачууга ошондой мүмкүнчүлүктөрдү жаратып атканбыз, бирок ковид келип калып көп нерсеге тосуктор пайда болду да. Эгерде мен мисалы патент алганга чейин жетишпей калдым, патент алып туруп, сиздерге кайрылсам, өзүмдүн жанагы идеям менен кандай сунуштарды берер элеңиз? Ошол жамаатына себеп айтыңызга, акселерацияга биз басым жасайбыз, инкубацияны уже чыгарып койдук депчи. Ошол тарабынан кандай жардамчы болот элеңиздер? Именно акселерация тарабынан. Рахмат. Эгерде сиздин ишиңиз, ишкерлигиңиз баштала элек болсо, бирок жаңы баштасаңыз, анан бир жыл иштесеңиздер, биздин акселерациялык программага катыша аласыздар. Эгерде жок, баштай элекмин десеңиздер, анан бир гана идея катары, анан патентти жаңы алдым десеңиздер, анда биздин баягы маалыматтарыбызды аңдып турсаңыз, социалдык тармактардан аңдып турсаңыздар болот. Жакында биз ушундай программаларды чыгарабыз, инкубациялык. Бирок азырынча инкубациялык программа бизде жок. Ошондуктан баягы идея деңгээлиндеги ишканалар азырынча биз карабайбыз да. Бирок күзүндө же болбосо кышында ушундай программаны баягы идея деңгээлиндеги ишканаларды карай баштайбыз. Рахмат чоң. Чоң рахмат сурооңузга, жообуңузга дегендей. Биздин убакыт чектелүү болгондуктан уже убакыт жетип келип калды. Негизи мен кыстырма кошумча кылып айтып кетсем каршы болбойсуздар. Биздин ошо катышуучулар айымдарыбыз ошо проект долбоорлорун жазып атат атпаймынбы? Ошо долбоорлор азыркы учурда ошо как көбүнчө социалдык тарапта ошо жергиликтүү окуучуларга же мугалимдерге ошо жергиликтүү жашаган ошол жакта жашоочуларга арналган проекттер, долбоорлор болуп атат. Анан мен точно ишенем, кийинки силер программалар, долбоорлордо ушу биздин катышуучулардын арасында бизнес уже акселератор болуп, же болбосо бизнес проекттер менен өзүнүн долбоорлору менен келерин. Анткени азыр ТКМ программасынын алкагында ошо долбоорлор кантип түзөт, эмне кылып жазышат, көйгөйдү табып, анан көйгөйдөн кийин ошол эле максаттарды коюп, ошонун баардыгы боюнча 23 айымыбыз команда, 5 команда бөлүнүп алып жазып чыгышып атышат да. Ошондуктан мен чоң ишеничтемин, кийинки силердин келечекте силердин чоң долбоорлоруңарга бир чоң орундарды ээлеп катышат деген ишеничимди айтып кетейин деп атам эле. Чоң рахмат. Искендер мырза, өзүңүздүн сөзүңүздү, аяктоочу сөзүңүздү айтсаңыз болот. Анан биздин немени жапсак болот же ошону. Чоң рахмат. Негизи ушул сиздердин ушул долбооруңуздарга аябай ушул жакшы бир жылуу сезимдерим пайда болуп атат. Сиздерге рахмат иштериңиздерге. Урматтуу ушул катышкан айымдар, сиздердин ушул инициатива көтөрүп, өз эркиңер менен ушул программага катышкандарыңыздар үчүн дагы чоң рахмат. Бул абдан чоң нерсени билдирет. Демек сиздерде ушундай кандайдыр бир жашоону жакшыртууга, өзүңүздөрдү өстүрүүгө кандайдыр бир мындай ниеттериңиз бар. Ниет бул ишинин жарымы. Бул деген эмнени билдирет? Эгерде ушул ниеттен кайтпасаңыздар, ушул аракеттериңизди жасасаңыздар, канча кыйынчылык чыкпасын, эпидемия чыгабы, ковид чыгабы, салыктар өсөбү, өспөйбү, экономикалык кризис келеби, келбейби, баары бир өз жолуңуздарды таап кетесиздер. Өз жолуңуздарды таапсаңыздар, жаныңыздагы жарыңыздар бактылуу болот, балдарыңыздар, тукумуңуздар бактылуу болот.
тууган тушканыңыздарга тирекчилик болуп бере аласыздар же болбосо аларды туура тарбиялап кандайдыр туура жолго салганга кадам таштаганга жардам бере аласыздар. Ушуга толук ишенем. Негизи ушул айымдардын колунда чоң күч да. Айымдар бул деген негизи өз жарларына мотиватор, өз балдарына тарбиялоочу, билим берүүчү мугалим, өз туугандарына тирекчилик же болбосо кандайдыр кеңешчи. Ошондуктан айымдар канчалык акылдуу, канчалык эмоционалдык интеллекттерге ээ, канчалык өзүнүн күчүнө ишенген, канчалык маалыматты көбүрөөк алып, туура чечимдерди мындай жасаган болсо, канчалык билим көп алса, ошончо биз баягы коом өнүгөт, балдарыңыздар акылдуу болот, эл өнүгөт, элдин баягы ийгиликтери көп болот. Жана ушул бекем жакшы жаркын келечекке ээ болобуз. Ошондуктан сиздерге чоң таазим кылам, сиздерге рахмат айтам. Ушундай инициативага катышыңыздар. Кандайдыр бир өзүңүздөргө боло турган мындай вызовдор деп коебу, ушундай кыйынчылыктарга мындай кандайдыр бир күч менен, эрк менен ушул жеңем, туруштук берем деген ишенимиңиздер канчалык көп болсо ошончо жакшы. Анткени бул деген жакшы нерселердин башаты. Жана ошол ТКМ тобу сиздерге чоң рахмат. Ушул проекттерди өстүрүп, өнүктүрүп, дагы жаңы долбоорлорду жасасаңыздар, сиздердин ишиңиздердин мөмөлөрү кийин келечекте бизге абдан чоң ушул кандайдыр бир жакшылыктарды алып келет деп ишенем. Чоң рахмат. Кызартуу идиңиз окшойт, Искендер мырза. Чоң рахмат. Сиздерге. Бүгүн жолугушка чейин Искендер мырза, биздин жанагы видео запись азыр